Учундук абайлардын тизмеги 11 каналынын түз эфиринде мен Айгерим Жаныкула дегенде алардын кыскача мазмунуна токтолом. Орус элчилиги атышкан жол кырсыгы боюнча тергөө иштери жүрүүдө, техникалык экспертиза дайындалды. Анткени менен көз жумган айдоочунун жубайы элчиликтин үстүнөн даттанам деп жатат. Бул арада Европа парламентинин 5 мүчөсү 3 күндүк иш сапары менен Бишкекке келди. Алар евро биримдик каржылаган долбоорлордун жыйынтыктарын көргүсү келишет. Ал эми 200 миңден ашуун жай тургун Мосулда башталган операциянын айынан жер которушту. Бирок дагы 500 миңден ашууну тамагашы жакын арада түгөнөрү Бириккен Улуттар Уюму коңгуроо кагышууда. Бул окуялардын чоо жайын кезеги менен баяндап өтөм. Кошуа кечиңиз менен. Ол Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлардан Орусиянын элчилигинин катышы бар жол кырсыгына байланыштуу кылмыш иши козголду. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошондой эле Орусия элчилигинин кызматкери тергөөгө тартыш үчүн Ички иштер министрлиги тарабынан Тышкы иштер министрлигине кат жөнөтүлгөн. Ал эми дипломаттын мындан аркы ишмердиги кызматтык териштирүүдөн соң билинерин Орусиянын Кыргызстанда элчилигинен кабарлашты. Жабыркаган тарапка келемте төлөп берүү жагын караштырылып жатат жана канча сумма болор азырынча тактала элек. Бул арада элчиликтин катышы бар жол кырсыгында набыт болгон айдоочунун жакындары милицияга даттанаары маалым болду. Жабырлануучу тараптын айтымында элчилик телефон чалып көңүл айтканы калп. Эске салсак 16 февралда Бишкекте элчилик Land Cruiser Prado унаас менен спринтер кагылышкан. Катуу ылдамдыкта бара жаткан машина кызыл жарыктан өтүп жүк ташуучу автоунааны сүзгөнү тартылган видео интернетке тараган болчу. Кырсыкта Mercedes спринтер автоунаасынын айдоочусу көз жумган. Орус дипломаты болсо ооруканага түшкөн. Башка кабарлардан Европа парламентинин 5 мүчөсү 3 күндүк иш сапары менен Бишкекке келди. Алар евро биримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгына багытталган жыйынга катышып, эки мамлекеттин мамилеси туурасында талкуулашты. Мындан тышкары чет элдик депутаттар төрага Чыныбай Турсунбеков жана бир катар министрликтердин өкүлдөрү менен жолугушту. Мындан тышкары депутаттар евро биримдик каржылаган долбоорлордун жыйынтыктары менен таанышуусу дагы пландалган. Чет элден келген меймандар Германия, Латвия, Бельгия өңдүү мамлекеттерден келген депутаттар болуп саналат. Кыргызстан является островом демократии в Центральной Азии. Кыргызстан Борбор Азиядагы демократия аралчасы. Биз бул демократия аралчасы барган сайын өз позициясын бекемдеп жатканына кубанычтабыз. Буга өткөн парламенттик шайлоолор далил болуп бере алат. Мен жана менин делегациямдын мүчөлөрү келе жаткан ноябрь айында өтчү президенттик шайлоолор дагы муну далилдейт деп ишенебиз. Дүйнө кабарларына да кайрыла кетейин. 200 миңден ашуун жай тургун Мосулда башталган операциянын айынан жер которушту. Мындай маалыматты Бириккен Улуттар Уюмунун Ирактагы кеңсеси кабарлоодо. Ал эми 500 миңден ашуун адам учурда кооптуу делинген аймактарда күн көрүшүүдө. Анткени менен эл аралык уюмдар Мосулдун чыгышы бошотулгандан бери гуманитардык жардам берүүнү улантышууда. Октябрь айынан бери 900 миңге жакын адамга көмөк көрсөтүлгөн. Ошентип, үйлөрүн таштай качуудан баш тарткан жүздөгөн адамдардын тамак-ашы, отун суусу жакын арада болуп калышы мүмкүн экенин эскертүү жарыяланууда. Эске салсак, бир күн мурун Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абади Мосул шаарынын батыш бөлүгүн өздөрүн ислам мамлекет атаган экстремисттик топтун согушкерлерин бошотуу операциясы башталганын жарыялаган болчу. Ирактын өкмөттүк күчтөрү шаардын батыш бөлүгүн дээрлик курчоого алды. Бул жерди согушкерлер көзөмөлдөп турган. Америка Кошмо Штаты баштаган коалициялык күчтөр абадан сокку уруп Ирак армиясына колдоо көрсөтүп жатат. Мосул шаары жихадчылар тарабынан 2014-жылдын июнь айында басып алынган. Ошондон бери Ирактагы экстремисттик топтордун бекем чеби болуп келди. Коңшу Казакстандын Актөбө областынын Темир районунда 300гө жакын жаңы төрөлгөн ымыркайларга диний тыюу салуу деген жүйө менен эмдөө жүргүзүлбөй жатканы кабарланат. Жергиликтүү оорукананын дарыгерлеринин маалыматына ысак, динге байланыштырып жаткан айрым ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканы айтылат. Анткени менен учурда 2-3 адам гана макул болгон. Маалыматтарга караганда Актөбө облусту боюнча жалпысынан 2,5 миңден ашуун адам бөөктөрүн эмдеттирүүдөн баш тартып жатканы облустук оорукананын башчысы кабарлоодо. Мындан тышкары мындай баш тартуулар Шалкар жана Алгин аймактарында дагы катталып жаткандыгы айтылууда. Окуяларды баяндоону улантабыз. Алдагы 10 мүнөттүн түрмөгү төмөндөгүдөй.
паркинг боло турган жерде аныкталды. Бишкектин автоматташтырылган унаа токтотуучу жайлардын баасы 30-40 сомду түзмөй болду. Бул арада мамлекеттик ипотека компаниясынын 1 жылкы ишмердүүлүгү жыйынтыкталды. Маалымат жыйында программа ийгиликтүү ишке ашып жатканы айтылды. Ошентсе дагы жеткиликтүү турак жай программа тегерегинде көп суроолор бар. Ал эми 23 февраль эс алуу күнү, ал эми эмгек кодексине ылайык 22 февралда иш убактысы 1 саатка кыскартылмай болду. Кыргызстанда ипотекалык насыя алгандардын көпчүлүгү мугалимдер. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нуржигит Үсөнакун уулу билдирди. Анын айтымында өткөн жылы 991 миллион сомдон ашык каражат 830 ипотекалык насыя берилди. Анын жарымынын көбүн билим берүү тармагында иштегендер алган. Учурда насыяны өлкө боюнча 12 банк берип жатат. Аны бюджеттик мекемеде иштеген кызматкерлер гана ала алышат. Бирок ушул жылдын экинчи жарымынан баштап ипотека бардык жарандар үчүн жеткиликтүү болду. Планыбыз боюнча бүгүнкү күндө ушу Нарын, Жалал Абад, Баткен шаарынан баштайбыз деген ойлорубуз бар. Андан сырткары ушундай эле турак жай, көп кабаттуу турак жай, 9 кабаттуу турак жай Бишкек шаарында курулмакчы. Бишкек шаарында курула турган турак жай ошол Туңгуч микрорайонунда болот. 9 кабаттуу 135 бир бөлмөлүү батирден турган болот. Теман улай, мындан туура 1 жыл мурун мамлекеттик ипотекалык насыя алуу жарыяны башталган эле. Бүгүн мамлекеттик ипотека компаниясынын 1 жылкы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы да чыгарылды. Маалымат жыйында программа ийгиликтүү ишке ашып жаткандыгы айтылды. Ошентсе дагы жеткиликтүү турак жай программа тегерегинде көп суроолор бар. Ошолордун эң биринчи эле бул алдын ала ипотекалык төлөмдөр маселеси. Теманы студиянын ичинде маек менен улантабыз. Бүгүн биздин конокто мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев. Бактыбек мырза, кош келипсиз. Саламатсыздар. Бүгүн маалымат жыйында ипотеканы эң көп алгандар бул мугалимдер экени айтылды. Ошол эле убакта мугалимдердин негизи эле бюджет кызматкерлеринин бул программага карата нараазычылыгы күч. Ал эмгек майнасы болгону 10-15 миңге чыккан бюджет кызматкерлеринде ошол 200-600 миң сомду түзгөн алдын ала төлөмдү кантип таап алышат? Ушул туурасында айтып берсеңиз. Эми бул программа башталып атканда негизи ушул биздин жарандарыбыз бир жерде иштеген жарандарыбыз болуш керек эле болчу. Ошого ылайык атайын биз убактылуу жобону даярдаганбыз болчук. Ошол убактылуу жобонун ичинде критерийлер болчу. Ушул бюджеттик сферада иштеген, тармактагы иштеген жарандарыбыз азыркы убакта алып атат. Жалпысынан биз мындай эгерде алсак, азыркы убакта 49%ке жакын ушул билим берүү тармагынан алган болчу. Андан тышкары ден соолук тармагынан 27% алган. Бүгүнкү күндө ошондо чогум бүгүнкү күндө 830 киши алды. Бирок сиз туура айтып атасыз, башында баштап атканда ушул программаны ушундай эреже коюлган болчу. Бул ипотека, бул насыя, сөзсүз аны кайтарып бериш керек. Ошон үчүн бул насыяны алгандан кийин ар бир жаран өзүнүн чамасын көрүш керек да. Ошол эле убакта биз ошол кредитти арызды карап атканда сөзсүз ошол кишинин, ошол жарандарыбыздын төлөмү кандай болуп атат деп карап чыгабыз да. Азыркы убакта сиз айтып атасыз, 15-20 миң киреше болуп атат. Ошол эгерде ошонун тегерегинде болсо, анда 7-10 миң тегерегине чейин алса болот да кредитти. Эми мына Бишкекте мындай карасак, чын эле кыйын алганга. Негизи ошо Бишкектеги тамдар, батирлер кымбат эле турат. Бир 600 доллардан чарчы метр турат. Ошон үчүн кымбат эле чыгып атат. Бирок жерлерде алып аткан биздин жарандарыбыз, алар болсо 10-15 миң тегерегинде 20 миң сомго чейин эгерде кирешеси болсо, алар жакшынакай эле батирге ээ болуп же турак жайга ээ болуп атышат. Демек, ошол ылайыкташтырып жатасыздар. Ооба. Эгерде алар мындай ушул Бишкектен ала турган болсо, алар көбүнчө өзүнүкү эмес, чогуу тургандардыкы жалпы кирешесин эсептейбиз да. Ошон үчүн биз ошондой эле дагы жеңилдеткичти бергенбиз. Акыркы өзгөртүүлөрдө убактылуу жобого биз киргизгенбиз. Аны эгерде өзүнүн алгачкы салымы жок болсо, анда ошонун ордуна ылайыктуу турак жайды бериш керек.
Ипотекалык ошол насыялоону үстүк пайызына карата нааразычылыктар көп дедик. Жогоруда орточо эсеп менен алганда ошол 12-18% түзөрү айтылып жатат да. Негизи эле бул программаны ишке ашырууда ошол бюджет кызматкерлери арасында багы суроо талап иликтөө жүргөнбү жана ошого жараша ошол программа түзүлгөнбү дейм да. Негизи бул программа только ошол бюджеттик сферада иштеген жарандарга эмес. Бул негизи бул программа башка дагы эле иштеп аткан тараптарда иштеп аткан жарандарыбызга түзүлгөн болчу. Бирок азыркы убакта биздин булагыбыз бир эле булак болуп атат. Азыркы убакта бул финанс министрлигинин келишими менен биз азыркы убакта ушул бюджеттик суда катары алып атабыз. Биз финанс министрликтен жылдык пайызы 3% менен биз алып атабыз. Ошон үчүн биз кайтарып беришибиз керек. Ошон үчүн биз азырынча бюджеттик сферага көңүл буруп атабыз. Бирок башка булактардан бизге акча түшүп баштагандан кийин биз башка дагы категориядагы жарандарыбызга ошол көңүл бурабыз. Сиз жогоруда айтып жатпайсызбы жанагы жөнөкөй жарандарга деп дагычы. Ошондо мугалимдерге карата азыркы учурда бул күчүндө экен, бирок ошентсе дагы жөнөкөй жарандарга деп багытталган жанагы насыя же болбосо каржылоо жагы чечилгенден кийин гана ошол нерсе ишке ашат турбай турабы? Ооба, тура. Дагы бир ипотекалык насыялоо жана 2017 жылдын ортосунда жалгыз эле бюджет эмес, жалпы жарандарга жеткиликтүү болот деп бүгүн маалымат жыйында айтылбадыбы? Кандайча бул? Ошол бюджетке кошумча акча каралганбы же бул жөн гана планда? Ошол туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Биз былтыр ушу финанс министрлиги менен атайын келишим түзгөнбүз. Бюджеттик судага жалпы суммабыз 2,5 миллиард сом түзгөн болчу. Былтыр биз 1 миллиард сом алганбыз. Быйылкыга дагы 1,5 миллиард сом каралып атат. Биз ушул ипотекаларды ушул каражатты тараптан кийин кайрадан арыз менен кайрылып атабыз. Ушул биздин финанс министрлиги алар болсо буюрса мынакей жакын арада дагы келер танышты бизге акча кошуп берет. Рахмат айтам, Бактыбек мырза. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев берип жаткан насыялар тууралуу маалымат берип өттү. Биз болсо сапарыбызды улантабыз. Бишкектеги автоматташтырылган унаа токтотуучу жайлардын баасы 30-40 сомду түзөт. Бул тууралуу тендер жеңүүчүсүнүн өкүлү Самат Сакбаев маалымат жыйында билдирди. Бишкектеги автоматташтырылган ачык паркинг долбоору мэрия тарабынан сунушталып, шаар жолдорундагы автоунаалардын токтоосун жеңилдетүү үчүн демелгенген. Конкурстун комиссиясы паркинг боло турчу жерди аныктады. Автоматташтырылган унаа токтотуучу жайлар Шопоков көчөсүндө, Москва көчөсүнөн Жибек жолу проспектине чейинки бөлүгүндө болмокчу. Бөлүнгөн жайга автоматташтырылган жабдуулар дагы орнотулат. Задействованный персонал, как я озвучил, это будут парковщики. Алгачкы этапта айдоочулар менен иштешкен атайын топ болот. Алар унааны туура токтотууга жардам берип, машинанын номерин сүрөткө тартып алышат. Парковканын акысына айдоочу 30-40 сом нак төлөйт. Анан чек берилет. Азыр унаа токтотуунун баасы сүйлөшүлүп жатат. Эми соңунда эс алуу күн туурасында айта кетелик. Мекенде коргоочулардын күнүн майрамдоого байланыштуу 23 февраль календарда кызыл менен белгиленди. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, эмгек кодексинин 113 беренесине ылайык 23 февраль жумуш күнү эмес болуп эсептелет. Жана 26 берене боюнча 22 февралда иш убактысы 1 саатка кыскартылат. Ал эми 24 февраль болсо жума күнү катардагы иш күнү болмокчу. Жаңы башталган жума күн ийгиликтүү болушун каалап, бүгүнкү дүйшөмүнүн кабарларын жыйынтыктайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык. Мен Айгерим Жаныкул. Кайрадан жүз көрүшкөнчө.